Талас районунун Каракол айыл аймагындагы Кумбел жайлоосу көк шиберге оролгон чөбү, шаркырап аккан тунук суусу, таза абасы жана арча карагай өскөн ажайып кооз жаратылышы менен адамды өзүнө тартып турат. Бул жайлоонун астанасында акыркы 20 жылдан ашык убакыттан бери фермер Аскар Суанбеков жайлайт. Журтунда жылкы байлап кымыз жасап келет. Мен жайлоого чыкканыма 25 жыл болуп калды. 2011ден бери келатам да. Анан бул жерим илгери отурган конуш сайыстын убагында август айында козу бөлүнүп, козулар отура турган жер эле. Анан кийинки жылдары ошол жерде дагы кичине мал болсо жогору кетет. Уй, жылкы, койлордун баары. А бул жерге ошо саан уй жылкы менен отуруп атабыз. Жакшы баары. Жайлоо керчилик. Сарайым болсо алды деле бир 2-3 километрлик. Андан өйдө дагы бир 3 километрдей өйдө койлорум өйдө кетет. Анан ошо мал менен бул айылдагы жер болгон айылдагы элдик азыр көбүнесе эле мал чарбасы болуп калбадыкпы. Жайлоонун кереметтин кымызсыз элестетүү кыйын. Бул үй бүлөнүн келини убакыты сааты менен бесап келгендерге берет. Дарлык касиети бар деп келгендер дагы көп. Андан калганын кымыз жасап ишкерлерге өткөрөт. Жайлоого келгенибизге 1 ай болуп калды. Байлаганыбыз азыр 10 бээ байлап атабыз. Анан жаңы тууган бээлер дагы бар. Алар кулундары кичирээк, анан кийинирээк байлайбыз. Азыр 10 бээ саап атам, жарым саатта саап бүтөм. 2 саат сайын 5 мал сайым күнүгө. Эртең менен эрте келип байлап коюшат. Кечинде саап бүткөндөн кайра кой берип жиберебиз. Сүттөн буйруганын алабыз. Алуучулар келет. Сүт алуучулар келет. Кымызда да өткөрөбүз, кымыздын кымыздай, сүтүн сүттэй өткөрөбүз. Азыр сүт ичкен үйдө кыздар бар, ошолор сүт ичет, бенин сүтүн ичишет, ичкендер келип ичип кетишет, кымыз ичкендер кымыз ичип кетишет. Жайлоодо мал багып, кымыз жасап, уйсап, андан каймак, сары май, курутканы өндүрбөстөн бул үй бүлө быйылдан тартып атайын эс алуучулар үчүн боз үйлөрүн даярдап жатышат. Алыскы жайлоого келип, бээнин сүтүн ичип, таза абада эс алам дегендерге бардык шарттарды түзүп койгон. 2 жылдан бери ушу конушту жактырып, ушул жерге жайланышып, эл журтубузга жана ден соолукка байланыштуу ушул жерге бир кичинекей эс алуучу жай уюштуралы деп мына быйыл Кудай буйруса мынакей былтыр отуруп кичке бир аз анча-мынчасын ырастадык. Быйыл ачып атабыз. Суроо талаптар болуп атат. Мына кече эле мен бүгүн эле келдим айылдан. Качан ачасыздар, качан барып сүт ичсек болот эле, балдарыбызга сүт ичирсек болот эле дешип атат. Эми ошо мен мына буйруса мынакей Кудай буйруса биринен баштап уже кириштик. Бул жерде баягы мынакей шаркыраган Кумбелдин суусу бар. Таза аба жайлоосу, бээнин жанынан барып деле ошо өзүнүн жанына барып деле кымыз ичсеңиздер болот. Бүгүнкү күндө Аскар ага 20га жакын бээ сайт. 2 күндүн биринде атайын кымыз алуучулар келип алып кетишет. Бул үй бүлөлүк киреше булагын түзүп, күзгө чейин бюджеттерин бекемдеп алышат. Жакшылап баксаң киреше жакшы. Ошо киреше үчүн мал менен жүрүп атабыз да. Сүт алуучу келет, уйдун сүтүн алат, кымызды алат. 2 күндө бир кымыз келип турат, сүт алып турушат. Ал уй сүт менен кымыздан деле киреше жакшы. Жакшы эле илгеркиге караганда Кудайга шүгүр. Бул малдыкы өзүнчө запас болуп калат да. Малдыкын биз жастагы 1-чи айлыгын эле алабыз деле калганын күздө бир оптом алып калабыз. А жайлай ушу сүт кымыздыкы. Кумбел жайлоосу Көпүр Азар айылынан 20 километр аралыкта жайгашкан. Анчейин алыс болбогондуктан мында борбордон келип эс алып кеткендер дагы арбын экендигин айтышат. Нурузбек Шабдымек уулу, Элхан Арстанбеков, Талас району.